именно өзүңдүн баягы идея способный болушуң керек да. Бирөө сага идея келип, мону тартып бер дегенде, ошону чыгарганды билишиң керек. Ойлоп чыгарганды, ойлоп тапканды билиш керек. То есть креативный болушуң керек да, ошол жакта өстүрүш керек биринчи. Анан тоже художка тапшырдым бул жерден. Анан 2015 жылы академияны өткөм да. Ошондон бери сүрөтчү болуп иштеп келатам да. Академиядан жүргөндө 5 курста анча-мынча фотошоп үйрөндүм. Досум фотошопты үйрөткөн да, негизи досум бар да, өзүнүн художник тоже, сижишник. Анан өзүм кийин 2 жылдан кийин 3 жыл менен ошо 3D'ни өзүм өз алымча үйрөнө баштадым да. Офисте комикстарды иштеп жүргөндө ошол жерден үйрөнгөм. Кечке чейин иштеп, анан кечке 6-га чейин иштеп, 6-дан 12-ге чейин комикстеги 3D'лерди үйрөнчүмүн да. Бул жерде деле художник болуш керек. Негизи компьютерде деле эч мындай кнопка жок. Мынтип басып койсоң эле там. Көп эле ошентип ойлойт, мындай волшебный кнопка бар депчи, басып койсоң компьютер өзү жасап коет деп. Андай деле жок негизи. Компьютерде иштеш үчүн ага деле сүрөтчү болуш керек биринчи очередь, именно традиционный жагынан. То есть бул эми баягы широкий спектр да, каждый өзүнүн немесин тандайт да. Бирөө аниматор болот, бирөө концепт дизайн деп коет, бирөө дагы бирдеме ошондой да. Көбүнчө сүрөт тарта албаган кишилер өзүнүн сферасын алат да. Өзүнүн колунан келчү нерселерди кылат да, өзүнүн кызыккан нерсесин. Менин байкашымча көбүнчө тартылбаган, сүрөт тартылбаган художниктер, 3D художниктер алар робот, ушундай техника же өзүнүн колунан келген нерселерди кылат. Бирок эми ага деле прям профи болуп кереги жок, академия бүтпөй эле коюш керек, просто кичине тартканды билиш керек, именно органика же иллюстрация ушундай киши аралашкан нерселер жасайм десе, анда более кичине сүрөт тартканды билиш керек да. Анатомияны билиш керек. Ошо. Бирок профи болуп кереги жок да, мындай бир аз эле кичине способность. Башында үйрөнгөндө жок болчу, эми бул последний 1 жылдан бери түшө баштады. 3D принтер, көбүнчө баягы оюнчук чыгарган производительдерден да. Известный персонаждар, марвеловский персонаж, Супермен сыяктуучу. Кинолордун бир известный персонаждарын берет, ошолорду 3D печатка жасайсың да. Железный человектеги персонаж бул убакыт көп кетет, чересчур эле баягы детальный, чересчур эле майда, мындай детальдар көп да. Убакыт где-то бир 2-3 жума кетет болуш керек менин оюмчачы. Реализм да, в основном эч кандай мындай авангард эчтеке жок да. Творческий сүрөттөрүм аз жок, чынын айтсам көп деле. Аз көбүнчө заказдар деле кылам да, продажага коём. Анан заказдар деле да. Бир эле жумушум бар үркүн темасында, ал ошо вирусный болуп кеткен, интернеттен көрсөңөр керек. Бул робот жарым жыл мурун жасагам бул жумушту негизи. Идея ошол жанагы японский эмелерди, анимелерди көрүп пайда болгон. Көбүнчө японский мультфильмдерде обязательно бир мындай японский фольклор бар экен да. Оюн болобу, мультфильм болобу, аниме болобу. Призрак в доспехах деген особенно ошоктогу Кейшанын образы жагып анан мындай кыргызский фольклорду аралаштырып бир нерсе жасагам келди да. Заказдарды деле постоянно ала бербейм да, мындайчы. Берген заказдардын баарын. Көбүнчө өзүнүн идеяларын жанагындай киберпанк, сайфай, ушундай фэнтези стилиндеги персонаждарды ойлоп таап. Негизи богатый бир эме портфолио түзүш керек да, мен казыр биринчи очередь. Может жакшы ошондо жакшы портфолио болгондо анан ошондо бир крупный бир проекттерге кирип иштесең болот да.